Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышат. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров кезексиз президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Бул тууралуу ал бүгүн 30 октябрда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда билдирди. Айтымында ал партиянын атынан эмес, жеке адам катары талапкерлигин коюп жатат. Жазган арызын Борбордук шайлоо комиссиясына бүгүн тапшыраарын кошумчалады. Бул чечим партиянын саясий кеңеши менен макулдашылган. Ушундай чечимге келдик. Бул партиянын көрсөтүүсү эмес. Мен Кыргызстандын жеке жараны катары талапкерлигимди көрсөтүп жатам. Себеби Кыргызстандын президенти кайсы бир саясий партиянын же топтун мүчөсү болбой, өлкөнүн кызыкчылыгын коргогон инсан болушу зарыл, деди Мадумаров. Боршайком 24 октябрдагы жыйынында кезексиз президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январында өтөөрүн жарыялаган. Ал эми президенттикке талапкерлердин көрсөтүүнүн мөөнөтү 15 ноябрда аяктайт. Буга чейин мамлекет башчынын милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров да шайлоого катышаарын жарыялаган. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси баш болгон бир нече кызматкерлер кармалды. Алар туруктуу коррупциялык схема түзүп алышкан деп шектелүүдө. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, кармалгандар атайлап мыйзамсыз келишимдерди түзүп, малдын санын көбөйтүү жана бааны жасалма жол менен жогорулатуу аркылуу көмүскө киреше алып жүрүшкөн. УКМК азыр соттук териштирүү жүрүп жатканын, мамлекеттик сатып алуу системасы аркылуу малды эмдөө үчүн биопрепарат жана вакцина сатып алууда мамлекетке пайдасыз келишимдер жеңичинен түзүлүп, бюджеттен акча өөнөлгөнүн кабарлады. Эсептөө палатасы жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгында ири мүйүздүү бруцеллезга каршы эмдөөлөрдү сатып алуунун бир эле фактысы 31 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Тергөө иштеринин алкагында мамлекеттик инспекциянын башчысы, башкармалыктын башчысы, бөлүм башчы жана лабораториянын башчысы кармалып, УКМКнын тергөө камак жыйынына киргизилген. Кыргызстан Казакстандан акчалай жардам сурады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29 октябрда Нур-Султан шаарына иш сапары менен барып, Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушту. Руслан Казакбаев Кыргызстанда кырдаал турукташып калганын айтып, казакстандык инвестициялардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлөөрүн белгиледи. Тараптар саясий, соода-экономикалык, суу энергетикалык жана башка тармактар боюнча кызматташтык тууралуу сүйлөштү. Ошондой эле COVID-19 пандемиясы маалында чогуу аракеттенүүнү макулдашты. Министр Руслан Казакбаев казак тараптан дары-дармек, коргонуучу каражат жагынан көмөктөшүүсүн суранды. Ошондой эле министр казак бийлигинен Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында акчалай жардам берүүнү өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн аптада бюджетти толтурууга Европа биримдигинен жардам сураган. Орусия буга чейин убада кылган $100 миллион жардамын Кыргызстанда 6 октябрдагы окуялардан кийин туруксуз кырдаал учурунда токтотуп койгону маалым болгон. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылы Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин киреше бөлүгү 30 миллиард сомго толбой калаары кабарланган. Мурда өкмөт бул кенемтени толтуруу үчүн эл аралык донорлордон $500 миллион жакын каражат сурап, анын тең жарымынан көбү алынган. Өкмөт ал каражат бюджеттик кызматкерлердин айлык акыларына, пенсия жана жөлөк пул төлөөгө жумшалаарын билдирген. 6 октябрдагы окуялардан кийин Кыргызстанда бийлик толугу менен алмашты. Президент Сооронбай Жээнбеков элдин тынчтыгы үчүн мөөнөтүнөн мурда кызматынан кетти. Анын ордуна алгач өкмөт башчылыкты колуна алган Садыр Жапаров 16 октябрдан бери президенттин милдетин аткаруучу болуп келет. Кара сууда мас айдоочу ок атуучу куралы менен кармалды. 27 октябрда Ош облусунун аймагында өткөрүлгөн Арсенал аталышындагы рейдтин алкагында мас айдоочу ок атуучу куралы менен кармалды. Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалыматына ылайык, Кара суу районунун Асанчек айылында 57 жаштагы жарандын Toyota Коки үлгүсүндөгү унаасын токтотуп текшерген учурда айдоочу мас абалында болгон. Автоунаанын арткы отургучун текшерүүгө алганда бир даана ТОЗ БМ-16 үлгүсүндөгү 16 калибрдеги 2 найлуу номерлери өчүрүлгөн сайсыз ок атуучу курал табылган. Факт боюнча сотко чейинки өндүрүштөгү материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Айдоочу мас абалда болгондуктан унаасы айып кароого токтотулуп, өзү ок атуучу куралы менен бирге райондук милициянын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген.
Коронавирус дагы 596 кишиден табылып, 3 бейтап көз жумду. Өткөн суткада 596 киши коронавирус жуктуруп алган аныкталып, оору бир адамдын өмүрүн алган. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Жуктургандар Бишкек шаарында 136, Ош шаарында 23, Чүйдө 89, Ош облусунда 69, Талас облусунда 39, Нарында 7, Ысык көлдө 35, Жалал Абадда 91 жана Баткен облусунда 112. Оору жуктургандардын жалпы саны ошентип 58.394 кишиге жетти. Тилекке каршы коронавирустан 3 бейтап көз жумду. Алардын 2 Баткен, бирөө Жалал Абадда. Жалпы каза тапкандардын саны 1142 болду. Бир күндө 425 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3359 адам жатат. Анын ичинен 78 бейтаптын абалы канааттандырарлык. 2314 адам орточо оор абалда. 877 киши оор, ал эми өтө оор абалда 90 бейтап бар. 3814 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3612ге жетти. Алардын 3316сы айыгып чыкты. Соңку күндө бул оору 7 дарыгерден табылды.